1967 жылы азыркы Орто Нура айылында, Нарын областынын Нарын районунда Орто Нура айылында төрөлгөм. Ошол жакта тайненин колунда өсүп чоңойдум. Анан 82-жылы ушул Кочкор району Семизбел айылына мугалим болуп келдим. Ошол эле жылы турмушка чыктым. Ушул айылда Акбаев Мурат менен кол кармашып, ушул үйгө келин болгондон баштап эле кайненем дагы иштүү киши экен, тайнем да иштүү киши болчу. Анан мен келген күндө эле кайненем мага көшөгөдөн чыга электе эле бир шырдакты алып келип, балам моуну 2 шырык бир түшкөндөй кылып оюп бер деп берди. Анан мен ага чейин 2 шырык эмне дегенди түшүнө элек бала кезинде түшүнүгүм деле анча эмес болчу. Анан бирок баягы кайненеге жагайын дедим го, ушул аябай сонун ойдум. Анан ошол биринчи оюм ушул айылга аябай дүң болуп жайылып кетти. Анан эле элдин баары келе башташты, шырдактарын көтөрүп алып, апамдын тең туштары, ошол кездеги байбичелер бүт шырдак менен ушул көчө бүт кийиз жасап чогулуп алышып, бир үйдөн жасап, оюп, анан ашар кылып уюштуруп алып шырдак жасашчу. Анан баары эле улам бирөө келе берди, улам бирөөнө ошентип тиги жакшынакай кылып, улам бир жаңы идеялар ойлоп таап эле ошентип оюп баштадым. Андан кийин апам ошо бир мүшөк жип ийрип жүрүптүр. Анан ошол кездерде ошол түймө деген аябай катуу мода болгон. Союз ыдырап кетти, магазиндерде эч нерсе жок, элдин баары байпак, колгап, мээлей, даже балдарга шымдардан бери түйүп кийгизип башташты да. Ошол түймөлөрдөн баштап эле андан кийин эле куракка өтүп кеттим. Курактын да түрүн эме кылдым. Ушул Семизбелде эч ким деле таандырбайт, бир 60-70 үйдө менин курактарым илинип турду. Анын кыздарына сеп болуп кеткендер болду, заказ кылып. Анан тартуу деген дагы бир эме чыгып кетпеди беле, ошондо курак курап эле тартуу кылып эле ошентип. Мектепте деле иштей бердим, кол өнөрчүлүгүмдү тыштабай иштей бердим. Анан апам экөөбүз ошентип шырдак жасачубуз. Анан апам көз өткөндөн кийин баары менде калды. Анан апам жасап кеткен баягы кийиздерди жерге тыштабайын деп эле улам бир жаңы нерселерди жасап отуруп эле ошол шырдак менен азыр көбүнчө шырдак, анан моундай түймөлөрдү түйөм. Илме шибеге менен түйгөнгө өтүп кеттим. Жипти боеп алып анан таар соктум. Ошондо ушу жашы эле бир 20-21 кесим экен. Ошо таар соктум. Анан таардан ошондо дагы ушу айылга аябай ишмекер келин болуп аталып кеттим окшойм да ушул. Анан кыргызда аял затына эмне кол өнөрчүлүгүндө эмне керек болсо бүт баарын жасайм. Бүт кийиздерин жасап, кайра жаңы жаап, анан анын тегиргичин, тиги жабык башын баарын ошентип жасап, анан эле ошондон калды окшойт. Ушу кайненем менен тайнемден калган өнөр. Анан өзүңдүн дагы кичине биягында дараметиң бар болсо эле анан алып кетет экенсиң. Ошо атайын деле үйрөнүп, мен үйрөнөйүн деп деле, же болбосо атайын кол өнөрчү болоюн деп деле эметкен жокмун. Анан азыр балдарым уруша беришет, эмне кереги бармын көз майын коротуп деп. Бирок мындай өзүм тынч отура албайм. Телевизор көрүп атсам дагы ушу кол өнөрчүлүк менен отурам. Анан мектепте мугалимдерим да таң калышат. Мектепте иштесеңиз, анан моунча немеңиз, үйдө оокатыңыз, мал сал баары эле эме аял затына түйшүк көп да, анан кантип жетишесиз деп эле таң кала беришет. Бирок мен жетишем, убакыт табам ошонун баарына эле. Супер келинчек экенсиз. Ушуга кызыккан азыр келечеги сөзсүз болуш керек. Муну биз таштабашыбыз керек. Бул абдан керектүү нерсе. Анткени могу кийиз деген эле өзү жылуулуктагы, сулуулуктагы, адамга энергия бере турган, бул натуральный, эч бир кошумчасы жок, сонун табияттан жасалган оокаттар да. Биз эми өзүбүздүн оокаттарды чаанып, тетинтип, Кытайдын, анан Турциянын деп килемдерди салып алып атпайбызбы? Биз эч убакта бул нерсени таштабашыбыз керек. Мен мисалы үчүн үйдө бүт ушу өзүмдүн оокаттарымды колдоном. Балдарыма дагы азыр уулдарым ар бири үй салып, ошолордун үйүнө дагы ушуларды салып берем жасап. Анан энебиздин оокаты деп алар деле аздекте урунушат. Бирок азыркы күндө көбүнчө бүт эле бээлен оокатка көнүп алдык десек болот. Азыркылар
азыркы жаштар мойну жар бербейт муну жасаганга. Мисалы мен кыйнасам белиндерим ширийт, жүрмөйт. Жайына койсоң телевизор көрүп, телефон чукуп отура беришет. Ошо мындай жасайлы деп мойнуна алып мынтип аракет жасашпайт да. Могу кичинекей неберем бар, ошол мен эмне кылсам кошо жибирисем жибирийт, түймө түйсөм түймө түйөт, ошентип талашып мен